Саламатсызбы, урматтуу Европа сырлары каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге жаңылык тартуулагым келип жатат. Себеби каналда жаңы рубрика ачылды. Ал рубрикада Европанын сырларын көбүрөөк айтып берүүнү чечтик. Алдыда Европа мамлекеттеринин тарыхы, маданияты, мыйзамдары жана кызыктуу фактылар тууралуу түрдүү маалыматтар менен бөлүшүп турабыз. Мындай чыгарылыштар сиздерге абдан кызыктуу, пайдалуу болот деген чоң үмүт менен бүгүн биринчи чыгарылышты сунуштайлы. Анан албетте сиздерден ой пикир күтөбүз. Биринчи чыгарылыш Европа мамлекеттеринин кызыкчылыктарын коргоп келген Европа биримдигине арналсын. Эмне үчүн Европа биримдиги пайда болгон? Европа биримдигинин пайда болушунун эң чоң себеби бул Экинчи дүйнөлүк согуш. Анткени 1939 жылдан 1945 жылга созулган Экинчи дүйнөлүк согушта Европанын дээрлик бардык өлкөлөрү жапа чегип, айтып көрбөгөндөй кризиске кабыл болушат. Ошол себептен кандуу кагылышууларды токтотуу үчүн Европанын алдыңкы мамлекеттеринин лидерлери мындан ары согуш болбосун, батыраак өнүгөлү деген жакшы тилектери менен Европа мамлекеттерин бириктирип, ынтымактуу иш алып барууну каалашат. Европа биримдиги бир нече көрүнүктүү саясий лидерлердин жана ишмерлердин аракеттеринин натыйжасында түзүлгөн. Ошол идеянын эң алдында турган бир нече лидерлер тууралуу айта кетейин. Биринчи бул Жан Моне, Евросоюздун негиздөөчүлөрүнүн бири деп эсептелген француз саясатчысы жана дипломаты. Ал Европанын кошумча интеграциясынын концепциясын иштеп чыккан жана Европанын көмүр жана болот коомчулугун түзгөн адамдардын бири. Экинчи бул Роберт Шуман, француз саясатчысы жана дипломаты. Европалык көмүр жана болот коомчулугунун башталышына себепкер болгон. Үчүнчү бул Альтьеро Спинелли, италиялык саясатчы. Ал интеграцияны тереңдетүүдө негизги роль ойногон болуп эсептелинет. Төртүнчү Конрад Аденауэр, немис саясатчысы жана канцлери. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин европалык структуралардын интеграциялануу процессинде маанилүү роль ойногон. Бешинчи Альсиде де Гаспари, италиялык саясатчы жана ал дагы абдан чоң салым кошкон. Европа биримдиги дароо азыркыдай көп мамлекеттен турган уюм болгон эмес. Мындай жакшы натыйжага келүү үчүн кичинекей кадамдан башташкан. Алгачкы кадам бул Европанын көмүр жана болот биримдигин түзгөн уюмдан башталган. 1951 жылы Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерландия жана Люксембург мамлекеттери биригип көмүр жана болот биримдигин түзүшкөн. Уюмдун максаты көмүр жана болот өнөр жайында тынчтыкты, туруктуулукту жана кызматташтыкты камсыз кылуу болгон. Кийинки дагы бир чоң кадам 1957-жылы жасалат. Себеби 1957-жылы 25-мартта Рим шаарында тарыхта чоң ролду ойногон жолугушуу болот. Ал жолугушууда 6 мамлекеттин, тагыраак айтканда Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерландия жана Люксембургдун лидерлери жолугуп, Европалык экономикалык шериктештикти жана атомдук энергия боюнча Европалык шериктештикти түзүү келишимине кол коюшат. Ал келишимдер 1958-жылдан тарта күчүнө кирет. Европалык экономикалык шериктештиктин курамына кирген мамлекеттер өз арасында товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана адамдардын эркин кыймылы үчүн бирдиктүү рынокты түзүүгө умтулушкан. Негизги максаты соода тоскоолдуктарын жоюу, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу жана экономикалык өсүүнү стимулдаштыруу болгон. Ошентип, Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Европада 3 чоң келишимге кол коюлуп, мамлекеттер биригүүнү каалап, уюмдар акырындан көбүрөөк өлкөлөрдү кабыл ала башташат. 1965-жыл дагы Европа биримдигин түзүү тарыхында маанилүү жылдардын бири. Себеби ошол эле жылы апрелде Бельгиянын борбор шаары Брюссельде абдан маанилүү документке кол коюлат. Ал трактат боюнча биринчи көмүр жана болот боюнча Европа келишими, Европа экономикалык шериктештик жана атомдук энергия боюнча шериктештиктерге бирдиктүү кеңеш жана бирдиктүү комиссия түзүү болгон. Ал трактат 1967-жылы күчүнө кирип иштеп баштаган. Ошентип 1957-жылы Римде түзүлгөн Европанын экономикалык шериктештик уюмуна Европанын башка мамлекеттери дагы кошулууга каалоолору бар экенин билдире башташат. 1973-жылы алгачкы мамлекеттерден болуп уюмга Улуу Британия, Дания жана Ирландия кошулат. Негизи Улуу Британия уюмга 1961-жылы
кошулууну каалаган, бирок Франция тарабынан вето салынган үчүн дароо кошулууга мүмкүнчүлүк алган эмес. Улуу Британиядан кийин кошулууну каалоосун Греция билдирип, ал 1981-жылы уюмга кошулат. Европалык экономикалык келишим жакшы иштеп, жакшы жыйынтыктарды көргөзө баштаганда уюмга кошулууну каалаган мамлекеттердин саны өсөт. Себеби ал келишимдин шарттары боюнча шериктештиктин курамына кирген мамлекеттер өз арасында товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана адамдардын эркин кыймылы үчүн бирдиктүү рынокту түзүүгө умтулган. 1986-жылы Европа экономикалык келишимге Испания жана Португалия мамлекеттери кошулат. Европа биримдиги бир гана политика, экономика тармактарына көңүл бурбастан, билим тарабынан дагы көңүл бурат. Ошол себептен 1987-жылы Erasmus программасы ишке киргизилген. Erasmus программасы Европанын башка өлкөлөрүндө билим алууну каалаган студенттерди каржылоо үчүн ачылган. Ошондон бери программа 10 миллиондон ашык адамга чет өлкөдө окууга, окутууга, волонтер болууга же иш тажрыйбасына ээ болууга мүмкүнчүлүк ачып берди. 1991-жылга чейин Европанын мамлекеттери Европалык экономикалык келишим деген уюмга кошулуп чогуу иш алып барып жатышса, 1992-жылы баары өзгөрөт. Анын себеби Маастрихт келишими. Дал ушул келишим мурунку Европа келишимин, Европа экономикалык келишимин Европа биримдигине айландырат. Келишимге 7 февралда 1992-жылы Нидерландиянын Маастрихт шаарында кол коюлат. Ал Европа мамлекеттеринин интеграциялык процессинде маанилүү кадам болуп саналат. Анткени ал келечектеги жалпы валютанын так эрежелерин, ошондой эле тышкы жана коопсуздук саясатын аныктаган. Бул келишим расмий түрдө 1993-жылдын 1-ноябрында күчүнө кирген. Ошондуктан Европа биримдиги 1993-жылы пайда болгон деп айтылып келет. Европа биримдиги түзүлгөндөн кийин интеграция жакшыраак жүрүү максатында 2002-жылы евро банкноттору жана монеталар киргизилет. 2002-жылы дароо евро биримдиктин 12 өлкөсүндө мыйзамдуу валютага айланат. Банкноттор бардык өлкөлөрдө бирдей. Ал эми монеталардын бир бети стандарттуу болсо, ал эми монетанын экинчи бети чыгарылган өлкө тандаган теманы камтыйт. 1993-жылдан тарта Европа экономикалык келишим деген термин колдонулбай, Европа биримдиги термини пайда болот. Термин менен кошо жаңы мыйзамдар пайда болуп, уюмга кошулган өлкөлөр көп мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Аны көргөн Европанын башка мамлекеттери көбөйөт. Ошентип 2004-жылы Европа биримдигине Кипр жана Мальта менен кошо Чыгыш Европанын 8 мамлекети кошулат. Акырындан жаңы өлкөлөр кошулуп жатып, 2004-жылы Европа биримдигинин курамында 25 өлкө болуп калат. Ал эми 2007-жылы болсо Болгария менен Румыния дагы кошулат. Европа биримдиги чыр-чатактарды тынчтык жолу менен чечүү жана жалпы баалуулуктарды түзүү максатында пайда болуп, бүгүнкү күндө 27 өлкөнү бириктирип, өз жарандарына жакшы мүмкүнчүлүктөр менен бирге туруктуулукту камсыз кылууда. Ал ошондой эле климаттын өзгөрүшү жана эл аралык коопсуздук сыяктуу глобалдык маселелерге көңүл буруп, дүйнө жүзүндөгү башка өлкөлөргө дагы жардам берип келет. Бүгүнкү күндө Европа биримдиги жалпы 27 мамлекетти камтып, алардын аянты 4 миллион километр квадратты түзөт. Калкынын саны 448 миллион адам. Европа биримдигинде эң чоң мамлекет болуп Франция саналса, ал эми эң кичинекей өлкө болуп Мальта саналат. Эгерде бүгүнкү чыгарылыш жакса, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз. Алдыда дагы кандай темаларды каалайсыз, ошол тууралуу сөзсүз жаза кетиңиз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.